Кийинки 16 суроодо саат жана мүнөттүк жебелеринин ортосунда бурчтар альфа бета деп берилген. Бирөө саат 16:10, анан экинчиси 19:50. Альфа менен бетаны салыштырышыбыз керек. Бул жерде ар бир эки санынын ортосунда бурч 30 градус түзөт. Себеби 6 бөлүккө бөлүнөт, 180 градус жарым айланабыз. 6-га бөлсөк 180 градус, 30 градустан болот. Демек 2-ден 3-кө чейин 30 градус, дагы 30 градус кошсок 60 градус болот. Анан 16-14-төн 13 өткөндө дагы бир аз жылат сааттык жебеси. Ар бир 5 мүнөт сайын сааттык жебеси бияктан 2,5 градуска жылып турат. Демек 5 мүнөттө 2,5 градус жылса, 10 мүнөттө 5 градуска жылат. Ошондо булдан буга чейин 30, 60, анан 65 градус болот альфа бурчу. Ошол сыяктуу эле биякта дагы мүнөттүк жебесинен саат жебесин көздөй санайлы. Ошондо мындан буга чейин 30 градус, 8ге чейин дагы 30 градус, 60 градус. Анан биякта 10 мүнөт жетпей турат 8ге. Демек 8ге 10 мүнөт жетпесе дагы 35 градус кошулат бул жерде. Ошондо жалпы 65 градус болот бул дагы. Ушундай эки бурч бири-бирине барабар. Жооп.